Урматтуу премьер-министр, экономика министри, атамекендик экспорттук продукттун атандаш артыкчылыктын өзүңүздөр үчүн тактабай туруп, экономика моделин аныктамайынча, Кыргызстандын атынан болуп жаткан сүйлөшүү процесстери ар дайым башаламан болуп, бир нукка түшө албай, жана мыйзамдардын эрежелери гармонизациясы эч качан бүтпөйт. Өкмөттүн позициясы азыркы учурда жергиликтүү өндүрүштөрдүн позицияга бу түздөн түз байланыш. Мен оюм боюнча Кыргызстандын экономикалык модели бул 4 приоритеттүү тармак болушу керек. Бул экологияга зыян келтирбей турган приоритеттер. Бул жеңил өнөр жай тармагы, экологиялык таза айыл чарба продукциясы, кызмат көрсөтүү жана энергетика тармагы. Мына ошол 4 приоритет тармактын ичинде 1 миллион жаңы жумуш орун жатат ушул жерде. Буну жакшылап иштеп, жакшылап карап коюш керек.